Assalamu алейкум, урматтуу достор. Бүгүнкү болуп өткөн ВЭФ 89 Global 15-тин абсолюттук чемпиондорун, бел курдун ээлерин, эмгегин жана сыйлыктарын эл алдына сиздерге тартуулайбыз. Бекболот, assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Жеңиш кут болсун. Рахмат. Кандай эми мынакей чемпиондук бел куруң жонуңда турат, сезимдер кандай болот экен? Биринчиден ассалам алейкум кыргыз эл. Жеңишиме, кыргыз элиме жана ата энеме баалайм. Бул бойго жакшы даярданган бир ай. 1,5 ай даярданган. Буюрса. Бул боюм мен өзү мынчалык жеңил болот деп ойлогон эмесмин. Жеңил өттү, куда травма без травма, дагы алдыдагы бойлорго результат кылганга чет жакта аракет кылабыз. Бирок башка каршылаш менен чыга калдың го тилекке каршы. Азыркы соперник. Ошо азыркы каршылашың. Точно. Башынан эле ушуну коюлган, Эми каршылашың бирок сенин деңгээлиңе кандай болду? Сенин көз карашың менен. Менин көз карашым менен орто эле болду. Шердево 8 экен. Беларусь экен. Жакшы баягы өзү стойчу экен, мен аны стойкадан ойдум. Бирок сен биз билгендей ошол Бишкекте Александр Войнов агайдын колунда даярдыктарды өткөрүүнү окшойт, катуу даярдандың окшойт. Катуу даярдандым. 1,5 ай даярдандым. Керемес профилде даярдандым. Ошо Войнов, Тахир агайлар жакшы даярдады. Бияктан өзүм тренерим Кылычбек Заркарбаев жөнөттү. Анан өзүңдүн элиңде, жериңде беттеш өткөргөн кандай экен негизи? Мындай жон териң менен сездиң жоопкерчилик деген бар да. Толкундан болду, бир чындыгынан айтсам, аябай эме болдум, сүрдөндүм. Эми өзүм элимде ответственный болгону жооп бериш кыйын деп ошону ойлодум. Бирок эми рингдин ичине киргенден кийин жеңиш керек болуп калды, максатчы. Жеңиштерге Кудайым жеткизди. Аллахыма чексиз шүгүр. Силерге ham чоң рахмат. Кыргыз элине рахмат. Канчанчы бел куруң? Экинчи бел. Буга чейин дагы ВЭФтин курунун ээси болсоң керек, Эми ошол 66 килограммда Кыргызстандын алдыңкы мушкерлеринин бирисиң да. Кайсы уюмдардан көрөбүз, чет жакаданбы дегендей. Бир айдан бой берилди мо СВден. Марат менеджерим. Грозныйда. Беттеш канча беттешке? 1,5 айдан бой берилди. Бир бойбу же контракт түстүңбү? Жок, бир бойго азыр биринчи бир бойго анан контракт этти. Бана сүйлөшөбүз. Ийгиликтүү болсун. Жанында төмөндө айтып кеттиң, ушул бел курумду элдин алдына ушул эжеме анан агама дедиңби, агама арнайм деп. Атакең болсо чын дилинен баягы ыраазы болмок экен, себеп дегенде ар бир атанын милдети ушул уулум атадан артык уул болсо кыргыздын ар намысына жараса деген ички тилеги бар. Жалпы бел куруңду ушул дагы бир ирет айта кетчи, кимге арнайсың, бир кенен айтчы. Бул куруму ошо мен жакшы тарбиялап, жакшы жолго баштап ушу даражага жеткизген өзүм 70 чыккан караган апам бар, ошого арнайм. Өзүңдүн бир тууган өзүңдүн апаң. Атам көзү өтүп кеткен, ошого байланыш апам. Азамат, жеңиш кут болсун, дагы да көп чоң турнирлерде Кыргыздын ар намысына жарап жүрөр. Ийгилик. Рахмат.